Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жакшылыкка чакырып, үйрөтүп, 23 жылдан кийин кетти дагы, сахабалар келди. Ошондон кийин улам муундан муун өтүп мына бизге келдик. Биз да мойнубузда эки чоң жоопкерчилик бар туугандар. Бири жеке жоопкерчилик, экинчиси жалпы жоопкерчилик. Жеке жоопкерчилик кандай десеңиз, жараткан Алла Таалага ибадат. Бул биздин мойнубуздагы милдет. Бул Алланын акысы. Сизди бизди мына жоктон бар кылган, жараткан, бардык неаматтарды берип турган улуу Алланын акысы, бул ибадат. Бул жеке жоопкерчилигибиз. Ким каерде кандай абалда болбосун, Аллага ибадат кылуу акыл эле болсо, кыямат күнү мунун сурагы бар. Акылы жоктордон сурагы жок. Ошон үчүн ибадат тууралуу Алла субханаху ва таала бунун акысы болгондон кийин бул жеке ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Алла Таала кулчулдук мечит намаз менен чектелбейт. Биздики 24 саат ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге 24 саат ибадат кылгандын жолун үйрөткөн. Содагерлерге дагы, дыйканчыларга дагы, байларга дагы, бийлерге дагы, эркек аял баарына ибадат кылуунун жолун үйрөткөн. Баарыбыз эрте менен турат экенбиз, кантип туруш керек жолун үйрөткөн. Кайсы ниетте, кайсы каалоодо, кайсы кыймыл аракетте, кайсы дуа менен, кайсы сөз менен, кайсы ишеним менен турабыз. Пайгамбарыбыз жолун үйрөттү. Ажатканага барабыз инсан болгондон кийин. Жейт экенбиз, жегенде чыгарат экенбиз. Ажатканага барат экенбиз. Пайгамбарыбыз анын жолун үйрөттү. Бошонгондун жолун үйрөттү. Ажаткананын адебин үйрөттү. Ажаткананын ичинде адам кантип өзүн алып жүрүш керек? Кантип жуунуш керек? Мусулман адам кантип тазаланат, кайсыл жерлерди тазалайт? Мисвакты колдонгондон, оозу чайкагандан тартып, уяттуу жерде жууганга чейин. Эгерде гусул важип болуп кала турган болсо, түшүркөп же аялына кошулуп калса, анда гусул деген жуунгандын жолун үйрөттү. Тазалыктан башталды. Таң эртеден бисмилла дегенде тазалыктан башталды. Денени таза кыл. Ошол эле кезде жүрөктү дагы таза карма деп. Кийимге заара чачырабасын деп. Кийимди таза карма дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык жолун үйрөттү. Ажаткандан чыккандын жолун үйрөттү. Эмне деп чыгабыз? Кантип чыгабыз? Кайсы бут менен чыгабыз? Кайсы сөздү айтып чыгабыз? Кайсын Алладан тилеп, кайсын Алла Таалага шүгүр кылып чыгабыз? Бардыгын айт. Бул кой ушу эрте менен турган кичинекей эле учурду айтып атам. Күн батканга чейин канча деген ишибиз бар. Канча деген жоопкерчиликтерибиз бар. Ошол жерде биз пайдалуу жашаш үчүн, кесипке ээ болуш үчүн, өзүмдү, бала чакамды адамдардын алдында жүзүн жер каратпай, адамдардын алдында колун сундурбай, адал ырыскы табуу буну фарыз деп койду. Бирок кайсы жол менен табыш керек, пайгамбарыбыз ушун жолун айтып атат. Кайсы жолдор менен тыйы салынган, арам, Алла нааразы болот, ада береке болбойт, анын жолун айтып койду. Бул жакка кадам таштабагыла. Мына жолдор бар, адал жолдор бар, ушул жол менен жашагыла. Ушул жол менен акча тапкыла. Ушул жол менен өзүңөрдү баккыла, үй бүлөңөрдү баккыла деп. Арада ибадаттардын жолдорун, мамилелердин жолдорун, жашоо тиричилик, кулк мүнөздүн жолдорун кенен чечмелеп бардыгын айтып койду. Мусулмандын жашоосу 24 саат жашоосу кыймыл аракети Аллага жага турган, Алланын тарабынан берилген жолдомону пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеп берди. Ошон үчүн пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды карап
Багытталайлы. Кандай бизге себептен ал элчи, ал пайгамбар, ал үлгү, адамзаттын баатыры, адамзаттын эң билимдүүсү, данышманы. Ошонун аркасынан ээрчигенге Алла өзү буйрук берип атат. Пайгамбардын аркасынан ээрчиген 14 кылымдан бери бири бактысыз болгон жок. 14 кылымда пайгамбар деп кимди айтат? Бардык адамзатка динин алып келген. Оорулардын динин алып келген. Ден соолуктагылардын динин алып келген. Байлардын динин алып келген. Кембагалдардын динин алып келген. Бийлердин динин алып келген. Макулу кулдардын динин алып келген. Эркектердин динин алып келген. Аялдардын динин алып келген. Жаштардын, карыялардын динин алып келген. Пайгамбар деп ошону айтат. Бардыгынын дини бар. Мен ооруп калсам, эми кандай мен Алла Таалага жагымдуу иш кылам? Бай болуп кетсем кандай кылам? Кембагал болсом кандай кылам? Эч нерсени таштаган эмес, туугандар. Биздин динибиз толук, кемчилдиксиз. Биздин динибиз толук, кемчилдиксиз. Бирөөгө да көз каранды эмеспиз. Кайсы жагынан болсун. Бардыгы адилеттүүлүктүн үстүндө курулган. Бардыгы чынчылдыктын, камкордуктун, ошонун үстүндө курулган биздин динибиз. Уяттуулуктун үстүндө курулган. Пайгамбарыбыз уяттуу жашоону тартуулады. Таза жашоону тартуулады. Жөнөкөй жашоону тартуулады. Ынтымактуу жашоону тартуулады. Абу Зар разияллаху анху бир жолу Билал разияллаху анху эми ал кара. Абу Зар разияллаху анху эми бул араб, ак. Каранын баласы деп койду. Bu чында эле бул кандай десем, акыйкат эле сөз. Билал разияллаху апасы эми кара болчу, каранын болсо каранын баласы болот да, ана кандай болот. Сарынын баласы, актын баласы, кызылдын баласы дегенде каранын баласы деп кой. Бирок каранын баласы дегендин ичинде бир аз не бар эле? Кичине тигиге сөз таштоо бар эле да. Болсо сахаба бол. Пайгамбарыбыз эмне деп айтты? Сенде дагы эле жахилияттын сыпаты бар экен деди. Сен ушун жахилияттагы адам турбайсыңбы деди. Жахилият деген динсиздикке чейин. Бирөөнү ушундай ат коюп койгонуң, абзыват этип койгонуң, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жемелеп урушту. Сен апасы менен арданттырдың каранын баласы депчи. Сенде дагы эле жахилият түптөлгөн турбайбы? Кетенек экен да сенде деди. Исламда бул жок деген сөз да. Бирөөгө ат коюп, жаман ат менен жакшы ат койсо болот. Пайгамбарыбыз да койгон: Сайфулла, Асадулла, Алланын арыстаны, Алланын кылычы дегендер. Бирок жаман ат менен койсо болбойт. Ушуга чейин айткан бизде. Жаман ат менен чакырган, маскарлаган, жаман күмөнсүрөгөн, арам ойлогон, артынан айып издеген, анын айыбы болсо башкаларга ташыган, бирөөгө жала жапкан, бардыгын Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам түшүрүп берип атты. Пайгамбарыбыз чечмелеп, бардыгын баяндап, ачык айкын жеткирип атты. Эч нерсени калтырган жок, туугандар. Көзгө тиешелүү канча өкүм келди. Кулакка тиешелүү канча өкүмдөр келди. Тилге тиешелүү, алкымга тиешелүү, колго тиешелүү канча өкүм келди. Пайгамбарыбыз мындай кол, мээнеткеч колдорду мактады. Өзүнүн ушу бала чакасын багам деп турулуп кеткен, жарылып кеткен колдорду мактады. Уурулук колдорду кандай деген жамандады. Каргыш айтылынды аларга. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, бу динибиз акыркы дин, толук дин, кереметтүү дин, универсалдуу дин, бардыгына жолдомо бар, бардык жолдон чыга турган дин, бардыгына байланыштуу өкүмдөрдү курчаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай чоң аманатты алып келди. Бүткүл адамзатты ошого чакырды. Кутулам десең ушуга кел. Жыргайым түбөлүктү десең ушуга кел. Кел, ушу кор болбойм десең эле кел. Бактылуу болгонду кааласаң кел. Мына. Тандоо. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Ар бирибиз ушуга көңүл бурайлы, убакыт бөлөйлү, маани берейли.
акылыбызды, күчүбүздү, жөндөмдүүлүгүбүздү ушуга кичине инвестиция кылайлы. Кандай экен деп. Дүйнөнү куруп таштап кетип калып, тополоң кылбай, өзүбүздү куруп алайлы биринчи. Дүйнө курулбай, ал не важный ал. Мен курулуп, мен бузулганым ушу өтө маанилүү. Кудай сактасын, мен оңолуп курулуп кеткен болсом, иншалла түбөлүктүү ушу дене бейиште жыргайт. Дүйнөдө дагы Алла Таалам ошонун берекелерин берет. Бирок Кудай сактасын, динге көңүл бурбай, иманга көңүл бурбай, таквалыкка көңүл бурбай, пайгамбарыбыз айтканына көңүл бурбай, Алланын буйругун эске албай, адам бузула турган болсо, мына ушу дене Кудай сактасын, Кудай. Ага биз чыдай албайбыз туган. Бирок Алла Таала мөөнөттү берди, кийин шылтоо айтып жүрбөгүлө деди. Андай болуп калды, мындай болуп калды. Ошон үчүн бир нерсени кураардан мурда биз өзүбүздү курайлы. Ислам дини курууга буйруйт, бузууга эмес. Бирөөнүн курганын дагы бузбайлы биз. Ушуга иншалла биз өтө олуттуу кадам таштайлы. Динди мен үйрөнүшүм керек экен. Динди мен изилдешим керек экен. Динди мен сурашым керек экен. Анан пайгамбарыбыз Алла Таала кандай деп жолдомо берген болсо, Алла Таала Куранда пайгамбарыбыз кандай чечмелеп берген болсо, ошондой карманайын деп. Колумдан келишинче. Аракетиме, күчүмө жараша Алла Таалам жардамы, берекеси ошого келет жарат. Алла Таалам иншалла кабыл кылсын, баз аракет кылабыз иншалла. Тугандар, бул эле алам эмес да. Биз азыр жашап аткан алам бизге ушундай сезилип атат, ошол эле бар окшойт депчи. Мындай эмес. Биз эненин ичиндеги аламдан келгенбиз. Ага чейин биздин рухтарыбыз рух аламында эле. Азыр сыноо аламында түшүп калдык, дүйнөнүн ичине. Bundan keyin barzak kabır alamı var, kabırın içi. Ondan keyin ahiret alamı var, ahiretin içi. Tübölütü beyişin içinde, tübölütü dozaklı içinde. Başka baratulan yeri yok. Tuğandar alamlar aldı da, savağımız da ötkünde de aytottuk öyle, Ali iman bi avalimil ahire. Alam, ahiret alamlarına iman keltiriyor oyunca. Ahiretke iman keltiriyor, 6 imanın farzı var, oşonun birösünün biri. Ahiretke iman keltiriyor, ölgönden keyin tirilүүгө iman keltiriyor. Allah'ın aldına baruğa, esep kitep berүүгө, kiteplerin verilүүsü, amaldardын tarazaga tartılууsu. Bulardın bardығы ahiret alamında. Oşonun birinci kadam ele kabır. Barzak alamın birinci tepkiçi tuğanlar kabır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruk bergen. Özü dağı dua kılat ele. Peygamber sahabalarga dağı buyur ele. Ümmetine dağı buyruk bergen. Şu buyruktun içinde, özü kılgan amaldın içinde sizge bizge yaşayan joldomosu var. Mınaki, kavur azabından sakta dep Allah'dan pana tilegile değil. Ümmetine talim bergen. Bolgonda dağı kaysı uçurda deseniz, namaz. Namazda pende Allah'a en yakın bolgon uçur bolat. Oşol uçurda Allah Teala'dan sizler pana tilegile kabur azabından saktasın dep. Ne üçün? Sebebi kaburdun azabı öte korkmuştu. Kaburdun azabı tamaşa emez. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pende Allah'a en yakın bolgon uçuru namazda olup, şu namazda duaga aytып atın ake. Bukhari Müslim'de gelet, Ayşe radıyallahu anha yenevizden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yed'u fi's-salâ, namazın içinde dua kılat ele. Yakul muntiv aytat ele. Allahümme inni a'udhu bika min adabil qabr. Ve a'udhu bika min fitnetil masihid deccal. Ve a'udhu bika min fitnetil mahya. Ve fitnetil mamat. Allahümme inni a'udhu bika minel ma'sam vel mağram. Bu namazın içinde dua kılat ele. Ya Allah, meni kavur azabından sakta. Deccal'din fitnesinden, jamandığından sakta. Yaşoğunun fitnesinden sakta, ölümdün fitnesinden sakta, cana günөөдөн sakta, qarızga batkandan sakta deydi. Günөөдөн sakta dep biz Allah'dan suraşыбыз керек eкен. Anan saklanganга hareket kılsak Allah Taalam saktaydı.
Бүгін әрбіріміз өзімізге айтайлычы, суроо береличи. Бүгін ешкімді алдаған жоқсыз бу? Жоқ. Альхамдулилля деңіз. Алла сізді бирөөнү алдағандан сақтап тұрды. Бирөөгө кыянат кылган жоқсыз бу? Бирөөнүн нерсесин алып алган жоқсыз бу? Уурдап алган жоқсыз бу? Альхамдулилля дең, Алла Таалам сизди ушу жаман нерседен сактап тур. Жаман нерсеге баскан жоқсыз бу? Жаман нерсени кармаган жоқсыз бу? Жаман нерсени сүйлөгөн жоқсыз бу? Арам нерсени уккан жоқсыз бу? Жокпу? Альхамдулилля. Бүгүн эчкимге текеберлик кылган жоқсыз бу? Эчкимге мындай көрө албастык, кара ниеттик кылган жоқсыз бу? Эчкимге эки жүздүүлүк кылып, жоксо эки мусулманды чагымчылык кылып ортосуна от таштаган жоқсыз бу? Жок. Аллага шүгүр. Бүгүнкү күнү мен таза өтүптүр да. Себеп ар бир күн Аллахтын тарабынан берилет, жашоонун ар бир күнү. Ар бир күнү кыямат күнү эсеби бар. Ар бир күн ахиретти бузат, же курат. Ар бир күн өткөн күн туган бизди өлүмгө жакындатат. Ар бир күн канча деген неаматтар бар, шүгүр кылганга чакырат. Канча деген күнөөлөр бар, ар бир күн сактанганга чакырат. Ошон үчүн туугандар, мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, өлүм жашоонун фитнасынан сактагын дейт. Карызга баткандан, күнөөлөрдөн сактагын дейт. Тирмизи шарифте келет, Абу Бакра радыйаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздын бүткөндөн кийин артында ушу дуаны кылат эле. Аллахумма инни ауду бика минал куфр вал факр ва адабил кабр. Я Алла, мени капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта, кабыр азабынан сакта. Алладан сураш керек экен, я Алла, мен капыр болуп жашап, капыр болуп өлүп калбайын. Капырлыктан мени сакта. Тирүү кезимде дагы, жан берип атканымда дагы мени капырлыктан сакта. Я Алла, мени жакырлыктан сакта. Карачы. Жакырлыктан сакта. Кембагал жакырлыктан сакта. Факыр. Ва адабил кабр, кабырдын азабынан сакта. Намаздан кийин ушу дуаны кылат дейт. Сахабаларына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Силер намазда салам берерден мурда 4 нерседен пана тилегиле деген. Таавваду биллахи мин арба. 4 нерседен. Алладан сурагыла, пана тилегиле. Пана дегендай ушу жашынганды айтат, сактанганды айтат, коргонгонду айтат. Пана дейт. Алланын панасына кирип. Я Алла, мына жаман нерселерден пайгамбарыбыз жакшы нерселерди да сураган, кайсы жакшы экенин. Жаман нерселерди да айтып кеткен, ошодон пана тилегенге. Ошодон итияттан, ошодон сакта. Так. 4 нерседен деди. Кайсынсын? Аллахумма инни ауду бика мин адаби жаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Биз жаттап алышыбыз керек. Маанисин түшүнүп алышыбыз керек. Жана амал кылышыбыз керек. Эгерде машаалла ошол эле кезде башкалар менен дагы бөлүшүп, үйрөтүп, пайгамбардын хадисин жеткизсек, машаалла пайгамбарыбыздын дуасын аласыз. Аманатты аткарасыз. Даражаңыз бийик болот. Так, я Алла, мени дозоктун отунан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм жашоонун фитналарынан сакта, даджжалдын жамандыгынан сакта. Кабыр азабынан куткара турган себептер кайсы? Биринчиси тооба дептир. Эгерде мага кабырдын азабы болбосун десеңиз, анда бүгүн тооба кылыңыз. Ата кабыр азабы сизди бизди карабайт. Кимдин баласысың, кимдин аялысың, кимдин күйөөсүсүң, кимсиң сен ал. Эмне деген значогуң бар, кызыктырбайт экен. Тамаша эмес да ал жетчи. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам муну баардан айтып койгон. Айтып атат мынакей. Кабыр азабынан кутулганды кааласаң, анда биринчи таубатын насух, чын жүрөктөн. Сен күнөөлөрүңү караба. Канча күнөө кылып койдум, канча деген арам нерселерди кылдым, канча Алланын буйругун аткарбадым, канча алдадым, канча кыян, аларды караба. Сен бүгүн тообаны кара, Алланын райымына кара дагы. Үмүтсүз болбой, чын жүрөктөн тооба кылып, эми будан аркы калган жашооңду таза карма, ошо күнөөлөргө кайтпа.
Тобанын белгisi ушул. Кабыл болгонун белгisi ушул. Шарттары ушул. Өткөн ишкен кылып алган нерселерге өкүнүп, кап ушу бекер кылган экенмин. Эмне үчүн шайтанга азгырылдым? Эмне үчүн ушу арам нерселерди кылдым? Деп өкүнүп, учурда ушул мамилени толук тамыры менен үзүш керек. Келечекте эртеңки күнүмдө, азыркы кийинки саатымда өлгөнгө чейин кайра ошого мен кайтпайм, аны кайталабайм, аны кылбайм, аны кармабайм, андай сүйлөбөйм, андай жака баспайм, андай нерсени жебейм. Арам нерселердин баарын Алланын элчиси арам кылганбы? Бүттү десек, мына чыныгы тооба болот. Ушу чыныгы тооба кабырдын азабынан куткарат дейт. Чыныгы тооба кабырдын азабынан куткара турган. Аллах субханаху ва тааля Кур'анда айтып койгон: "Илля ман таба ва амана ва амила амалан салихан фа улаика юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат ва кана Аллаху гафурар рахима." Күнөөкөрлөр бирок ким тооба кылса дейт. Тообанын мааниси кайтуу. Ошо арам нерсени таштап, жаратканга кайтсын, жаратканын динине кайтсын, жакшылыкка кайтсын. Жана жакшы амалдарды кылсын ошодон кийинчи. Ошодон кийин эми жаман амалдарды кайра эртең бир күн кайра кайталабай, эми жакшы амалдарды кылсын. Ушундай адамдарга Аллах субханаху ва тааля мурунку кылган күнөөлөрү бар эле го, ошолорун кошуп туруп савапка айлантырып коет экен. Аллаху акбар. Мына Алланын ырайымдуулугун караңыз. Мына Алланын айкөлдүүлүгүн караңыз. Мына Алла Тааланын берешендүүлүгүн караңыз. Эгерде чын жүрөктөн тооба болуп, жашоону оңдоп, ушудан кийин эми болду, эми мен жалган сүйлөбөйм. Эми мен эч качан урдабайм. Эми мен зынага кадам таштабайм. Макулбу? Эми мен вообще арак ичпейм. Вообще казиного барбайм. Дедиби? Мына эми ушундай эгер кете турган болсо, Алла мурунку кылган кемчилдик ката күнөөлөр бар го, сайят, сооп айлантырып коет. Будан кийин өзүнчө бул эми Алла субханаху ва тааля өзү эчтеке бербей койсо деле адилеттүү эле да. Будан аркы жасаганыңа жараша берейин деп элечи. Бирок наркысын дагы соопка айлантырып, жакшылыкка айлантырып берип атса, мына Алланын ырайымын караң. Ва кана Аллаху гафурар рахима. Алла Таала кечирүүчү, чын жүрөктөн тооба кылгандардын бардын күнөөсүн кечирет. Рахима. Алла Таала райымдуу, кечиргенден кийин райымына алып, таза жашоо берет дагы, бейишине киргизип коет. Экинчиси, Алланын жолунда өлүү, Алланын жолунда сакчылык кылуу. Бул дагы кабыр азабынан куткара турган амалдардын бири. Өлүм адам баласы билбейбиз да качан өлүм каяктан келерин. Кантип келерин. Эч ким билбейт кайсыл жерден өлөрүн, качан өлөрүн. Эч ким билбейт. Алла субханаху ва тааладан башка буну эч ким билбейт турган. Адам кайсы жерден өлөт, жана качан өлөт. Ал-маут яати багтатан, бул кокустан келет, капысынан келет. Бул айтып келбейт, внезапно келет булчу. Буну баары түшүнөбүз. Эми биз мындан алдын ала жүрөйлү да, опередить этип жүрөйлү. Калып кетпей, бул баары келет. Ошондон улам тез-тез жакшылыктарды кылып калайын. Тез-тез көп сооптуу иштерди кылып калайын. Макулбу? Деп алдын ала жүрөйлү да. Эмне деп атат? Алланын жолундагы өлүм. Алланын жолундагы өлүм деген кайсы? Газапта, Алланын жолуна чыгып. Илим алганга чыккан эле Алланын жолунда өтүп кетти. Ажыга кетип атты, ажыда. Умрага кетип атты. Алланын жолунда. Же болбосо Алла Тааланын жолунда сакчылык кылгандар. Мурабит деп коет буну. Чегараларды кайтаргандар бар го. Ушулар өтө улуу соопту да. Биздин мына пограничниктер, чегара кайтаргандар, ниетте эле туураласын, керемет сооп булар. Эгерде ажал любой жерде эле келет. Ошон үчүн Алланын жолунда өлүмүбүз Алланын жолунда келсин деген ниетте болуш керек. Жөн эле бир кроваттын үстүндө жосо бир көчөдө, Кудай сактасын, арак ичип өлө турган болсо, Кудай сактасын, уурулук кылып өлө турган болсо, Кудай сактасын, намаз окубай атып өлө, Кудай сактасын, бирөөгө зулумдук кылып атып өлсө, Кудай сактасын, бирөө дагы бир жаман иш, бузукулук иштер кылып атып башына өлүм келип калса.
Кеп тугандар, жакшы түшүнүп алайлы да. Бул жөн эле бир ойготуу, эскертүү, коркутуу эмес бул. Ал мындайда ар бирибизге келет. Бирок кайсы абалда келет, вот вопрос ушул жерде турат да. Алланы эстеп атканда, Алланын жолунда, Куранын окуп атканда, зикир кылып жүргөндө, тооба кылып жүргөндө, даратта жүргөндө, бирөөгө эч кандай бирөөнүн акысына кирген эмес, бирөөнү эч кандай бир жамандык, бирөөгө жамандык, зулумдук кылган эмес. Машалла, бактылуу өлү. Ошондой абалда келсе, даяр, жүрөгү таза абалда утту бул. Түбөлүктө ахиреттин курду бул. А эгерде Кудай сактасын, тооба кылбай, күнөө кылып аткан, ошо күнөө менен жүргөн учурда келип кала турган болсо, чатак. Ачык эле чатак. Ошон үчүн мына жердеги ал-мурабит фи сабилилла дегени Алланын жолунда мынакей сакчылык кылгандар, кайтаргандар. Мына бир хадисти айтып берейин мынакей. Өзгөчө чек араны кайтаргандарга мынакей. Чек араны кайтаргандарга кандай улуу соо. 1 жыл служба кыласыңбы, 2 жыл служба кыласыңбы? Кээ бир офицерлер бар, канча жылдан бери. Ниет түз болсун, соопту кырып алат ушулар. Эгер ошол жерде ажал келип өткөрө турган болсо, Аллаху акбар. Хадис угуңуз. Муслим шарифте, достоверный, сахих хадис. Салман разияллаху анху риваят. Айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айтып жатканын уктум дейт. Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам якул: Рибату яумин ва лейлатин, bir gün bir tün 24 saat сакчылык кылып коюу, чек араны кайтарып коюу, хойрун мин сиями шахрин ва киямихи. Bir tün, bir gün. Бул жакшыраак экен 1 ай орозо кармап, 1 ай түнү бою уктабай тахажжуд окугандан жакшыраак. 1 ай орозо кармагандан. Так. Wa in mata ujri alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu. Эгерде бул ошо сакчылык кылып атып, ажалы келип калып өтүп кетсе, анда ага мурда кылган жакшы амалдары бар эле, зикир кылып карайт эле, дуа кылып карайт эле, намаз окуп карайт эле. Макулбу? Дагы бирөөгө жакшылык каалап, жакшы иштерди кылып, орозо кармап, мисалы Куран окуп, кандай бир жакшы иштерди кылып калса, ошол ага жүрө берет экен. Өлгөндөн кийин деле ошонусу токтобойт экен. Бунукучу. Адам өлгөндө амалы токтойт го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты эле го. Идамата ибн Адам инқата амалу. Адам өлгөндөн кийин анын амалы бары токтоп калат. Адам өлдү, эми намаз окубайт да. Каякта окуйт эми? Көтөрүп алып келип сапка коюп койсун. Адам өлгөндөн кийин эми садака бере албайт да. Жоксо акча карматып бер деп мындай бер детесиңби? Денеден жан чыкканга чейин кылып калыш керек мунучу. А бирок мынаныкы кандай экен? Өлгөндөн кийин да мурда кылган амалдар бар го, ошо соо жүрө берет экен да бугачы. Кете берет экен. 1. Ва ужра алейхи ризкуху. Анын ырыскысы ага жүрүп турат дейт дагы эле. Адам ырыскысы тоңтон да кандайсы? А барзакта Алла таалам рызкы берет экен ага. Да. Ва аминал фаттан, фитналардан бул амандыкта болот дейт. Кайсы десе, кабырдын фитнасы, кыйынчылыгынан, азабынан, коркунучунан бардын амандык болот дейт. Демек, мурунку амалы, сооптору жазыла берет экен 1. Так. Экинчиси болсо, анын рызкысы дагы ошо жүрүп турат экен. Үчүнчүсү фитналардан сак болот экен. Амандыкта болот экен. Ким? Алланын жолунда сакчылык кылгандар. 1 күн, 1 түн кылып койсо, 1 ай түнү бою ибадат кылып, күндүз орозо, түндөсү таң атчак намаз окугандан жакшыраак дейт. Кебир уламалар айтышат. Мына мамлекет чек арасын кайтаргандар бар го. Ушу мамлекеттин ичинде канча ибадат болуп атат го, канча даават болуп атат го, канча жакшылыктар болуп атат го, ошолор шериктеш экен да. Баары да шериктеш. Канча садака берип атасыңбы? Ошолор шериктеш. Канча тахажжуд окуп атасыңбы? Шериктеш. Канча зикир, канча дуа, канча Кур'ан, канча намаз, канча элим, канча даават, канча таквалык. Кыскасы ушу мамлекеттин ичинде канча ибадат даават болуп аткан болсо, ошонун баарына шериктеш. Эмне үчүн? Эгер алардын ошо мындай да, алардын ушул
коруп жаткан, кайтарып жатканын берекесиненчи биз тынч уктап атабыз да. Тынч ибадат кылып атабыз да. Хорошо? Саарлап туруп, сеп мамлекет тынч. Улуу сооптуу иштер экен. Эгерде бул дагы туугандар не деп атат? Мына пайгамбарыбыз айтып атат, кабырдын азабынан куткара турган амалдардын бири Алланын жолундагы өлүм, Алланын жолундагы сакчылык кылуу. Мигдад ибн Маъди Караб разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лиш-шахид ситту хисал." Шейиткечи 6 касиети бар экен. Биринчиси каны биринчи кан тамчылап жерге түшөрү менен бардык күнөөлөрү кечирилет. Экинчиси бейиштен жайын көрөт. Үчүнчү кабыр азабынан куткарылат. Төртүнчү кыямат күнүнүн чоң коркучунан аманда калат. Бешинчиси ага якуттан болгон сый, якуттан болгон урмат, тажы кийгизилет. Дүнүйөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшы экен ал. Так, төртүнчүсү болду. Бешинчиси алга хурул айындан 72 хурул айын берилет дейт. Жана туугандарынан 70 тууганда шапаат кылат дейт. Ибн Мажада, Тирмизиде келет экен. Ибн Мажада, Тирмизиде келет экен. Эки улуу чоң хадистерди китептерде келип атат. Ушу хадиске айтышкан хадисун хасанун сахихун деген. Эми ибарасын окуп берип коеюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, шейитке 6 касиет берилет. Югфар лаху мин аввали даф'атин мин дамихи. Биринчи каны жерге түшөр замат анын бардык күнөөлөрү кечирилип кетет. Ва яра мақ'адаху минал жанна. Жана ал бейиштен ордун дүнүйөдөн кайта электе жаны чыга электе көрөт экен да. Алла көрсөтүп коет экен керемет үчүн, сыйлапчы. Да, андан кийин ва южар мин адабил кабр, кабыр азабынан куткарылат дейт. Ва яману минал фазил акбар, кыямат күндө өтө чоң ушундай кайгы, фазил акбар деп коет буну. Өтө жаман нерсе, коркунуч нерсе, ошодон амандыкта калат экен. Эсеп китеби болот, ким каяка чечилет, ошол гамдан бул куткарылат экен. Ва юда ала расихи таджул вaqar ал якут минху хайр мин ад-дунья ва ма фиха. Дүнүйөнүн ичинде канча байлык болсо, ошондон кымбат якут таштан буга таж кийгизилет экен. Таж кийгизилет экен. Болгондо дагы вaqar, достоинствундай. Андан ва юзавваж иснатай 70 завжата мин ал-хурул айн. Жана 72 хурул айн буга берилет экен. Ва яшфау фи 70 мин акарибихи, туугандарынан 70-ин шапаат кылат экен. Эң жакын ата энеси, аял бала чакасы, бир туугандары, ушулардын баары 70ке болсо 70, болбосо ата-анасы менен бир туугандары бар. Өзүнүн жакындары, апасы менен бир туугандары бар. Анча достору, баары шапаат кылат. Кабырдын азабынан куткаруучу амалдардын бири кайсы болду туугандар? Алланын жолундагы мынакей сакчылык болуп атат. Макулбу? Так, тооба болду. Эми үчүнчүсү туугандар ар түнү мүлк сүрөсүн окуу. Мүлк сүрөсү. Табарак деген бар го. Куранда 114 сүрө бар да. Ошол сүрөнүн бирөөсүнүн аты Суратул Мүлк деп коет. Жосе биз баягы кабырга барганда табаракаллади биадихил мулк деп окуйбуз го, билесиздерби? Табаракты окуй деп, табарак деп башталат да. Ата ошол сүрөнүн аты өзү Куранда Суратул Мүлк деп коет, мүлк сүрөсү. Ким ушуну ар түнү окуп жүрсө, иншалла кабырдын азабы болбойт.
Айтады. Зараба раджулун мин асхаби расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям хибааху аля қабр ва хуа ла яхсиб аннаху қабр. Билбейді аны қабр екенін. Файда қабр инсан, бұл бір кішінің қабыры бар екен дағы. Юқра суратул мулк хатта хатамаха. Ушул жерде күн сайын эле Табарак сүрөсү окуйт экен да, башынан аягына чейин окулат экен да. Анан фаата раджул дейт да. Угат болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан айтып атпайбы? Бул дейт, хия дейт. Al-Mani'a, yani Suratul Mulk, Surat-ı Tabarak Mülk suretiçe Mani'a. Mani'a деген тыючу. Эмнеден десе кабыр азабынан тыючу dedi. Токтотуучу. Munjiya, куткаруучу. Tunjihi min adabil kabr, ошо кишини кабыр азабынан куткарат dedi. Раваху Tirmizi, бул хадис Tirmizi'de келет, мына кетуганда. Насаи шарифте келет, İbn Masud разияллаху анхудан rivayet. Kim tebarekellezi biyedihil mulku her gün okusa Allah subhanahu wa ta'ala kabur azabından anı saklap koydu diyor. Sahabalar açat. Ve kunna fi ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem nusammiha al-mani'a. Biz Peygamberimizin doğrunda şu mülk sürüsün biz mani'a dep ataytelek deyik. Mani'ası ne? Kabur azabını tıyıcı. Şunca ayet otat. Ve innaha fi kitabillah azze ve celle sura. Allah'ın kitabında şunda bir süre var. 114 sürenin arasından bir süre var. Man qara biha fi kulli leyletin. Kim her gün okup жүрсе oşonu fakat aksar ve atab. Al öte köp sawab kıldı, öte жақсы iş kıldı deydi. Oşon için inşallah barız Kuda kalasa mülk süresini jattayın. Jattayız mı inşallah? Jönüne sawak geli, ondan akırın, maşallah da koyup keteberебиз mi? Jattaylı. Allah bana da tevfik versin. Üybülöbüzge tevfik versin. İnşallah bunu jattaylı dağı akırın okup baldarыбызга, kızlarыбызга da mülk süresini oku dep turaylı. Keçinde köp деле убакыт кетпейт, буга амал кылайлы. Sahabalar ушинтип айме кылат эле. Касиеттүү сүрө эң немеси кабырдын азабынан куткарылганды каалаганга. Мага баары бир десе, эмне алабыз эми? Ошого иншалла биз амал кылайлы экенсиздер. Мына күн сайын мүлк сүрөсүн окутурсак, Куда кааласа канча сооп өзүнчө алып турабыз. Ана мына касиеттүү хадистерден билдик. Bunun keremeti okumuş eken. Dörtüncüsü. Kabırın azabından kutkara turgan amaldardın biri وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kim la ilahe illallah'ını көп айтып жүрсөчү, ошого берилип калса, эйлик кылса, не болот? Аларга кабырда эч кандай коркунуч жок деди. Кайра тирилген учурунда да коркунуч жок деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен көрүп турганымдай дейт. Ошолорду элестетип атам дейт, көрүп турганымдай. Ким ла илаха иллаллахны көп айтып жүргөнгө, алар кабырдан турганда башынан топурактарды силкип, күйүп айтат экенде мынтип. Алхамдулиллахиллади адхаба аннал хазан. Бардык мактоо Алла Таалага болсун. Бизден кайгыны кетирген дейт. Ошентип топурактан туруп атканын пайгамбарыбыз айтып атат, мен көрүп тургандай болуп атам дейт мунуча. Kim la ilahe illallah'ını көп айтып жүрген болсо, кабырда коркунуч жок экен, кайра тирилүүдө коркунуч жок экен. Так, эки болду. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыз мен көрүп тургандаймын дейт. Алар кабырдан тирилип аткан учуру баштарынан топурактарды күйүп, Аллага мактоо болсун, ал бизден кайгыны кетирди деп турат дейт. Ва фи риваятин, да бир риваятта мындай келет экен. Лейса аля ахли ла илахаиллаллах вахшатун индал маут ва ла индал кабр. La ilahe illallah'nın iyisine kabır, ölümde daha korkunç bolboyt, ölüp atkan uçurdaç. Kabırda da korkunç bolboyt degen бар экен. Экөөнү кошсок уже мындай болуп калды. Жан берип аткан учурда коркунуч болбойт буга.
Кабырда буга коркунуч болбойт. Кабырдан кайра туруп атканда, тирилип атканда коркунуч болбойт. Ким ла илаха иллаллахга ээ болсо деген мааниси, ахл дегени ага ээлик, ошого лайык болсо деген маани көп айткан деген сөз. Көп айткандан кийин анан адам ошого лайыктуу болуп калат, ошо менен байланыш болуп калат. Анан машаалла көп жасагандан кийин мындайча айтканда профессионал болот да ал уже. Отуруп турганда, курсак ачкабы, токпу, любой жерде тилинен ла илаха иллаллах. Мээси дагы, каны дагы, сөөгүн чучугуна чейин кирип кеткен да ла илаха иллаллах. Айтайлычы гана ла илаха иллаллах. Дайыма айтып жүрөйлү. Бу дүйнөгө жаңы перзент келди. Ла илаха иллаллах деп. Курсак ачты, ла илаха иллаллах. Курсак тойду, ла илаха иллаллах. Оорулууну көрүп калдык, ла илаха иллаллах. Өлүктү көрдүк, ла илаха иллаллах. Жаназасын окуп атабыз, кепиндеп атабыз, кабырга коюп атабыз, ла илаха иллаллах. Тилибизде ар учурда ла илаха иллаллах. Ушуну иксар деп коет мынакей. Көп айтсак, иманыбыз жаңыланып турат тугандар. Айткан сайын Аллага жакындап турабыз тугандар. Айткан сайын күнөөлөр кечирилип, даражалар көтөрүлүп турат тугандар. Ла илаха иллаллахны айткан сайын казы керемет бу. Пайгамбар афдалы зикр ла илаха иллаллах айткан. Ла илаха иллаллах зикирлерден эң абзели деген. Макул. Маша Аллах. Улу Хафиз аль-Фақих Малики Захид аль-Вара аш-Шейх Абдул Хақ Ишбилиди. Бұл Джафар Садиқтан риwayat етеді. Ал атасынан Мухаммад аль-Бақирден, ал атасынан Зайнул Абидинден, ал атасынан Хусейн разиаллаху анхудан, ал атасынан Али ибн Аби Талиб разиаллаху анхудан. Ушул пайгамбарыбызга марфу кылып айтып атат. Пайгамбарыбыз мындай деген дейт. Ман кала кулли йаум ва кулли лейлатин 100 марра. Ким күн сайын 24 сааттын ичинде 100 жолу ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин деп айтса. Бир айтып койду. Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин. Оңой эле. 100 жолу айтканга аз эле убакыт кетет. Алла маңа сизге бардык элибизге товфик берсин, үммөткө товфик берсин айтып жүргөнгө. Күн сайын 100 айтып жүрсөңүзчү, буну кереметин угуңуз. Кана лаху амана минал факр. Жакырчылыктан ага амандык берилет дейт болду. Бул жакыр болбойт деген сөз. Экинчиси, ва унса мин вахшатил кабр. Кабырдын коркунучунанчы буга бейпилдик берилет экен, жочуркабайт экен да. Унс берилет. Кабырдын азабынан ага коркунуч болбойт. Үчүнчүсү, вастуфтиха бихин гина. Ушул зикир менен буга байлык ачылат дейт. Байлыктын эшиги ачылат буга. Вастуқля бихи бабул жанна, жана бейиштин эшигин такылдатат дейт. Аллаху акбар. Жакырчылыктан амандык, кабырда коркунучтук жок. Байлыктын эшиги ачылып атса, бейиштин эшигин такылдатып атса. Ушул равилери, риваят кылган кишилери бар го, өтө улуу, машалла, ушундай насабеда шарафат бийик болгондуктан аалымдар айтышкан, ушундай хадисти алганга Кытайга барсаң дагы аздык кылат деген. Жеңил деген. Ошончо кыйналып, машаккат көтөрсөң дагы депчи. وقال بعض رواته لو رحلتم في تحصيل هذا الحديث إلى الصين ما كان كثير. Көпкө болбойт эле кеде Кытайга барганда да. Анда лифадли руатихи ва шарафи санати себептегенде бунун риваят кылгандарын өтө фазилеттүү адамдар да. Хазрет Али разиаллаху анху ошонун урпагы да. Ким десеңиз Хусейн разиаллаху анху баласы, анын баласы Зайнул Абидин, анын баласы Мухаммад аль-Бақир, анын баласы Джафар садиқ. Мына ушулардын бардыгы чекеден риваят кылып атат да. Ошон үчүн 100 жолу айтып жүрөйлү. Кандай деп? Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин. Дагы ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин. Тасбин айтып кармап эле айтып коюш керек да. Мен эртемен айтыңыз, унутуп калсаңыз, жумушка кетип атып айтып койсоңуз деле болот. Же түштө деле айтып коем, эмне түштөн кийин деле өтө жумуштар көп, ана мына кечинде үйгө келатып деле. Эч кандай эмес. Айтабызбы иншалла. Башкаларга да жеткирели. Өзүбүздүн айтып жүрөбү, я. Башкалар менен бөлүшүп койсо болобу? Башкалар менен канча 10 киши менен бөлүшүп койсоңуз, Кудай кааласа ошо 10 сом сиз аласыз. 10 сом сиз аласыз иншалла. Акыр хадистерди айтып коюн.
Jabir razıyallahu anhudan hadis keletken. Man mata leyletul cuma au yevmul cuma ujira min adabil kabr. Kim Cuma'nın tünü, Cuma'nın günü ölse kabir azabından kutkarılat dedi. Ve ca yevmen kıyama ve aleyhi tabi'u şuhada. Cana kıyamet günü al gelet, ağa şehitlerin möhrü basılgan avalda. Fi isnadığı zayıf hadis bolsa dagı fazailde ötet tuğanlar bol. Hafiz Abu Nuaym bunu zikir kılgan. Demek ki bugün 4. gün bu? Ya, uşul tündüçü Cuma'nın tünü de koyat. Bugünkü tündü ne detken? Cuma'nın tünü. İslam'da birinci tün gelet tuğanlar, anan gün gelet. Demek mınanı Cuma'nın tünü de aytat. Erten Cuma'nın günü. Çünkü ha? Kim Cuma'nın tününde, Cuma'nın gününde ölse, kabir azabından kutkarılat da otat da. Bunda öyle. Maşallah. Bu kadar Allah Teala inşallah arınge emek kılır. Kudayım barızga inşallah nasip kılsın. Bismillah. Bugünkü tün, ertenki gün, Cuma'nın tünü, Cuma'nın günü Peygamberimizga köp salavat aytışыбыз керек. Salavattın özü aytkan. Bana Cuma'nın günü, Cuma'nın tünü köp salavat aytkala, бар sunuştalat, men salavatты kaytaram деген. Sallallahu aleyhi ve sellem. Кезекті суроо жоопко берейли. Арам акчаны садака берсе болобу? Жок тугандар. Биринчиден ар бир мусулман эртеге кыямат күнү кайдан таптың, кайда сарптадың деген суроо бар, ошого даярданып жашашыбыз керек экен. Арам акчаны эгерде келип калса сизге, ушуга чейин билбей жүрсөңүз, жакшы динди түшүнбөй же болсо башка жолдо жүрүп арам акча сизге колуңузга келип калса, тез берип бериң, садаканы ниет кылбаң. Не кылбаң? Арам акчаны бирөөгө жардам берип садаканы ниет кылсаңыз сизге күнөө жазылат. Фукахалар ушинтип айткан. Анан көрө сизден кеткени өзү пайда ошол. Assalamu aleykum, men sizge bir суроо берейин дегем. Эгер адам башында таква болуп, Аллахтан коркуп ыйлап, бирок туугандарынан бирөө Кудай сактасын өтүп кетип, ал муну көтөрө албай ичип кетсе, ал бейишке киреби, же кирбейби? Кантсе да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким Аллахтан коркуп ыйласа, ал бейишке кирет деп айткан. Мунан өтпөдүк белемби сага? Суроо кабыл айткан эле бул. Хаж бадал жөнүндө, буну айтып берсем керек эле хаж бадал жөнүндө. Мына ал экен. Чочконун эти бир кухняда иштеп тапкан акча адал болобу? Караңыз, чочконун этин бул жегенге, бизге сатканга, алганга болбойт. Бирөөгө жедиргенге да болбойт. Бул чочконун этинде бир кухняда бир болуп атат. Башка жеринде болсо, бул болсо же болсо кайсы бул охранникпи же башка тамактары деле бар. Смотри, эгерде только анын ичинде чочконун эти гана пышып, чочконун эти менен гана соода сатып боло турган болсо, анда болбойт. Башкалары боло турган болсо да анда болот. Смотри, бир караш керек да, бул кайсы кухнянын ичинде дагы эмнелер бар, эмне жумушу бар. Анан эң жакшысы бундайлардан узак болгон жакшы эми. Динибизде сүннөт той барбы? Түшүндүрө кетиңизчи, рахмат. Сүннөт той бар? Сүннөт той бар тугандар, сүннөт той деп эми биздин динибизде көбүнчө мындай. Акыйка деп коет бала төрөлгөндө, 7-чи күнү. Андан кийин баланы отургузгандагы. Анан эң негизгиси үйлөнгөндөгү той болот. Бир мустахаб катары келет, үй алганда, сакайып кеткенде, сапардан келгенде, эсен аман келип калды, же ажылга кетип атат, же ажылтан келип калды. Ошол учурларда тууган урук менен машаалла дасторкон жайып, бир кубанычты бөлүшүп койсо болсо болот да. Булар мустахаб амалдар. Так үйлөнгөндөгү алар сүннөт тойлор. Мына сүннөт той деп ат коюп алып, анан исрап кылып, сүннөт той деп ат коюп алып, даңгыратып, музыка чалып, сүннөт той деп ат коюп алып, анан да шарап бараптарын ал болбой алат, сүннөт той болбой алат ал. Сүннөт той жөнөкөй болуш керек. Эң жаман той байларды чакырылат дагы, кембагалдар чакырылбаса эң жаман той ошол. Ошон үчүн списокто биринчи баягы биз кыйындарды жазбай, эң кембагалдар жаш керек экен да, билбейм качан ушуга өтөбүз. Ушундайлар баштагандар бирөө болсо гана. Бизде дайыма списокто биринчи министр, депутат, бай да түгүндөй, аттуу баштуу,
Бечаралар кошуна болсо деле иштеке болбойт булар. Көрөбүз го дегени. Жокса кешигин кичине калып калса бердирип коет. Наоборот, той ошолор үчүн. Байлар күн сайын ысык тамакта. Бир эмес 3 жолу. Кембагалдарга той. Туура эмес кылган күнөөмдү канткенде Алла Таалам кечирет. Азыр айттык, мынакей тоба. Барыбыз ката кербиз, барыбызда кемчеде ката күнөө бар. Албетте бирөөнүкү көп, бирөөнүкү аз, бирөөнүкү өтө олуттуу, бирөөнүкү жөнөкөй. Бирок туугандар, баарына тоба керек. Тобаны айтып бердик, кайталабайлы. Интернет баракчалардан чач узундугуна карап, граммына карап алабыз деп чыгып жатканын көрүп калдым. Негизи эле чач саткан дин боюнча эмне дейт? Жооп берип коесузбу? Себеби мен сатсамбы деп ойлоп жаттым эле. Туугандар, адамдын биздеги мүчөлөрүбүз бар го, чач мисалы. Булар сиз сата тургандай ага хозяин эмессиз. Бул сизде аманат. Алла Таала мындай эле иштетип тур деп эле берген. Ана мен каалагандай кылып жүрөктү бирөөгө сатып берип, кулакты бирөөгө сатып берип, боорду бирөөгө сатып берип, бөйрөктү бирөөгө сатып берип, чачты бирөөгө сатып бере турган андай жок да туугандар. Анда болбойт. Биз ага ээ эмеспиз. Жараткан Алла Таала аманат катары, неемат катары берген. Ага мисалы как хозяин катары, ээлик катары, кожоюн катары сатканга анда акыңыз жок ал. Андай болбойт. Урматтуу Максат ажа, сизге суроом бар эле. Мен таң атпай болуш керек. Таң атпай жолдо кете баратып, зикир айтып кете берем. Ошонун сообу барбы? Максат ажаке, алдын ала рахмат. Бар да. Зикирдин сообу өтө улуу. Мына эмедеги кольцовойдогу сабактарды караңызгын. Өткөн эмеде, воскресеньеде, анда мурунку воскресеньеде өтө зикирдин эмелери айтылган. Кандай сооптор бар зикирлердики. Ошол жака иншалла шилтеме берейин сизге. Кудай ошо 2 сабакты угуп коюңуз, аны зикирлердин соопторун. Зикир жөн кылсак деле, эгерде соопторду элестете албай же ниет кылбай, ага деле берилет. Бирок баягы руханият жок да. Эгерде эмне сооп берилип атканын билип туруп, ошону үмүт кылып, эстен чыгарбай, макулбу? Мында представить эт дегендей. Анан кылсак, анда биздин амалыбыз өтө нурлуу, жандуу, шандуу болуп кетет да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз дагы көп жерде айткан жерлери бар. Мисалы, орозону мындай деп атат. Ман сома Рамадан иманан ва ихтисаба. Гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Ким ороза, Рамазан айдын орозасын кармаса, иман жана ихтисаб, үмүт менен. Алланын өкүмүнө иман келтирип, Алла бере турган соопторду үмүт кылып, аны мурунку бар күнөөлөр кечирилди дейт да. Ушу көптү ихтисаб деген сөз сооп үмүт кылганда. Биз намаз окуп атабыз, ошо илимге келдик мисалы, азыр мажилиске. Не берилет билесизби ушуга? Намаз окуп сажда кылып атабыз, же садака берип атабыз. Же болбосо бирөөнү кечирип койдук. Эмне берилет буларга? Пайгамбар жөнүндө бир эле хадисти айтып берейинби? Кыска, да убакытка эме болуп калат да. Пайгамбар айтат, ким жалган сөздөрдө таштаса, тамашалап болсун. Мен кепилдик берем ага, бейиштин четине бир канзарай алып бергенди дейт. Жалган сүйлөгөн таштасаң бизге эмне берилет? Пайгамбарыбыздын кепилдигине гарантта, андан күчтүү гарант барбы ааламда? Мына пайгамбар айтты. Ким жаңжалды таштаса дейт. Жаңжал бар го? Кара талаш, жаңжалдашканды таштаса, акыйкатта болуп туруп дейт. Ман таракал мираа ва хува мухиккун деген бар. Ошо жаңжалды таштаса, акыйкатта болуп туруп. Мен ага бейиштин ортосунан кан сарай алып бергенге кепилдик берем дейт. Аялың менен жаңжалдашпай эле кой, кепилдикти алып бияктан ала бербейсиңби? Күн сайын эле ушу аял менен урушмай, жаңжалдашмай, дамыла мындай болуп атат. Эртемен турсаң эле биринчи суроо ушу да. Жатайын десең деле биринчи суроо ушу. Акыркы суроо атабайсың. Койчу эми ушу жаңжалдашып. Анчамча көз жумуп кой. Жакшы кулук мүнөздүнчү, 100% жакшы кулук мүнөздүн 90-ы көз жумуп коюуда экен. Жакшы кулук мүнөз деп эмне айтабыз? Эң улуу жакшы кулук мүнөз пайгамбарыбызга берилген. Алымдар көп нерселерди айткан. Мен кыска айтайын. Ошону 10дон 9-у көз жумуп коюуда экен. Көз жумуп кою деген эмне? Билмемишке салып кой, укпамышка салып кой, көрмөмүшкө салып кой. Ушу жакшы кулук мүнөз дейт.
А биз болсочу издеп таап алып 10 жыл кылганда ошону кайра эстете берип жашоошу менен кетип атат да азырчы. Кичине мээри болсун, кичине ырайым болсун. Анча мынча көз жумуп коюң, адам кээде кемчилдик болуп калат, жеде ошо айтып коет го, жаңылбаган жак жок, тайган туяк жок, турабы? Кеттик дальше. Салам алейкум. Үйдөн шайтанды кантип оңой жолунда кетирсе болот? Машалла. Пайгамбардын сүннөтү менен. Бисмилла деп эшикти жап. Бисмилла деп эшикти ач. Эшикти жапканда бисмилла деп кой, болду, шайтан кирбейт. Пайгамбарыбыз айткан. Бул жак бисмилла айтылып калды, эми жабылып калды. А болбосо сен бетон менен куруп алсаң да кирип келет ал. Ага бетон сетонуң жол болсо видео камераларың вообще кызыктырбайт ага. Кайсы үйдө бисмилла деп тамак жесе, шайтан айтат экен, булар бисмилла деп эшигин деле жаап койду, бисмилла деп тамак жеп атат. Бизге буларда жай деле жок, тамак деле жок дейт экен да. Мына. Айтылмаса, башкалар өзү эле келбей, башкаларды чакырат экен. Бияка келе, жатаканадагы бар, табакта бар, келе берле. Ана топоноң барды. Бир эле бисмилланын күчүн караңыз канча күчтүү. Эгерде биз пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн үйдө тирилте турган болсок, кандай керемет. Ажатканага киргенде, тамак аш жегенде, кийим чечкенде, кийингенде, үйдөгү мамиледе. Мурунку өтүп кеткен карыз, орозону кармаш керекпи? 30 жылдыкын кандай кармайбыз? Кармаш керек. Азыр как раз мына орозо кармай турган сезонда. Азыр вообще саарлап тамак жебей деле койсоң кечке чейин курсаң ачпайт. Эң күн кыска болгон учурлар. Азыр кармап салыш керек да. Катар кармап коюш керек. Январь бар, мына февралда эми Рамазан келип калат. Ошого чейин кармап салыңыз. Кутулуш керек, бул карыз. Эгерде санап туруп кармап бериң. Мына суроо берип аткан мен билбейм да, аял кишиби же эркекпи. Эркек болсо толугу менен кармаш керек. Аял болсо ошонун баягы этек киргелген күндөр бар го, ошону минус кылат да, калганын кармап берет. Жок, астагфирулла, кечиресиздер. Бардын кармап берет. Аялдарга мисалы ошол айыз учурларында намаздын казасы болбойт. Хорошо? А бирок орозонуку болот. Орозонуку болот. Кысасы экөөнүн тең айырмасы жок, кармап бериш керек болмойсу. Хорошо? Ден соңуңуз жакшы, алхамдулилла. Сен биздин суроомду ичиңизден окуңуз, астагфирулла ва атубу илейх. Чын жүрөктөн тооба кылың, жаман иштер таштаң. Мен бая сабактын башында айткам, тообанын шартын. Ошондой аткарыңыз, Кудай кааласа Алла таалам кечирет. Бирок эгерде сиз Алла менен чынчыл болуң. Куну мас-садикин, жана чынчылдар менен чөйрөсүн тандаңыз. Жаман чөйрөнү таштаң дагы, мынакей жакшы адамдардын чөйрөсүнө келиң. Кудай кааласа Алла таалам көп арам нерседен сизди сактап коет. Умра тууралуу маалымат алсак дегенбиз. Охо, умра тууралуу туугандар, YouTube'да биздин сабактар деле бар. Мен кыскартып айтып кетейин. Умра ажылар жана умрачылар Алла тааланын өзгөчө өкүлдөрү. Бул кичи ажылык. Ва атимул хаджа вал умрата лилла. Алла Кур'анда ажылыкты жана умраны Алла үчүн толук аткарыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир фарыз ажылыкты аткарган, 4 умра аткарган. Ошон үчүн иншалла ажылык менен умраны катар кылгандар, алар жакырчылыкты ушундай кырат деген устара чачты кыргандай дейт. Жосо көрүк болсо баягы темирлердин, жаман немелердин баарын күйгүзүп жок кылганда ошондой кырат. Кыскасы айтканда фазаилдери дагы бар, масаилдери дагы бар. Ошол YouTube каналдарына кирсеңиз, ошол умра сабагы депчи, ошол боюнча кенен көрүп алсаңыз болот. Ал себептен азыр мына убакыт суроолорубуз көп да. Ага токтоп калсак, убактыбыз көп алып коет. Все. Вакыт болуп калдыбы? Вакытсыз кирди. Азанга жооп берели ар бирибиз ичибизден кайталап. Андан кийин салават айтып, анан азан дубасын кылып, анан дуа кылабыз иншалла. Аллаху акбар.
وزينهم اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Устаз, bizdi atam urat аябай, баштарыма тепкилеп да урат эле. Балким бизден да өткөн чыгар. Бирок апамды аябай каты урат эле, өткөн кеткенди бетине басып, апам аябай жакшы мамиле кылат. Канча унутайын десем да, жүрөгүмдө депрессия болуп тура берет. Бирок атамды жакшы көрөм. Рахмат. Алла. Тугандар, урматтуу эркектер, Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, бул аялдар силердин алдыңарда Алланын аманаты. Силердин алдыңарда булар кармалган. Кандай кармалган? Силер никеңерге алдыңардагы эми силердин үйүңөргө келип, бул камактагыдай, абактагыдай кармалып калды. Сыртка бирөөгө айта албайт. Өзү булар алсыз. Бир аз тил эле болбосо, эми ошонун себебинен ады уруп, зулумдук кылып, бетине өзгөчө, бала чаканы уруп. Bunday taşboğurduk bizde İslam'da çok tuğa. Anam bir nerseni eslep koyun da, bilip koyun da, işenip koyun da, şu aytayım. Sizdin her bir kılgan jamanışındığınızga, urganınızga sözsüz cevap alasız. Zulumduk kılganınız üçün bize odayım ki точно cevap verin. Başka jaktan kanday olsun gelet, böyle erten ökünesin. Kabırda da, ahirette de, даже al жаққа жетпестен bu dünyada da cevap alasın. Şunca urmatlı erkekler, күч ашып атса, отжимания кылың. Турник асың, таш ташыңыз. Ушунчалык күч ашып да. Бирок иншалла эми ал сиздин сөзүңүз угат. Бирок иншалла тарбия башынан. Бирок азыркында зулумдук уруп бети башын көгөртүп, андай-мындай талкалаган андай болбойт. Тап-такыр эле болбой калса, анда тепкилебей, сындыра чаппай эле ажырашып эле кетет анда. Билип алыңыз, ислам маданияты эмнеде түптөлгөн. Баш кошсоңуз жакшылык менен баш кошуңуз, ажырашсаңыз, коштошсоңуз жакшылык менен коштошуңуз. Мынандай эле душмандашпай, эки урууну, эки элди кагыштырбай, жөн эле мындай эле раз характер не сходится, келбей табып, болду мындай эле. Анан чачынан жолуп, анан тепкилеп, канжалатып мурду башынан тепкилеп. Бул эмне дегени бул? Дин эмес да бул. Жөн Ибн Сауда деп койгонго мынакей Билал разияллаху анху. Ушундай сөзүн үчүн пайгамбар сенде жахилияттагы эле кетеле экен деп ойлойт. Сен дагы эле ошонун аркы доордо жашап атасың деп. Ошон үчүн урматтуу туугандар, келиңиз урматтуу эркектерге өзгөчө мына. Мына көп, өтө көп суроолор ушул бойдон келет. Мени ушундай кылып атат, мынча балам бар, мынандай кыйнап, мынандай зордук, зомбулук болуп атат деп. Эркекте чындап эле Алла Таалам аялдарды башкаруучу кылып, аялдарга караганда күчтүү кылып жараткан. Ар-риджал каввамун алан-ниса. Жетектей турган, көзөмөлдөй турган, башкара турган, бага турган, коргой турган эркек. Бирок пайгамбарыбыз айткан бир жерден, аялды бетине урган ал эркек эмес деп. Анандай болбойт турган. Ошон үчүн эркектин сүрү жетиштүү болуш керек. Ошого жараша такыбалуу, эркелеткени, сүйгөнү, жакшы көргөнү. Бирок иншалла мынандай кылса болот туугандар. Эми кечире албайт экен. Сен балдар көрөт да, кичинекей кезинен эле көрөт. Анан кантип ушу атам кадагы все равно бала экен да. Бирок атамды жакшы көрөм дейт, карачы. Эмне кылсам дейт, бирок жүрөктө депрессия постоянно тура берет дейт ана. Балдар, кыздар кандай тарбия алат сен эгерде ошону көзүнчө сен сабап атсаң, кандай тарбия алат? Ана апасы ыйлап атса, анан ким тиягы мурду башы канжалап атса ана. Yani bu жакшы эмес да бул эмне. Динибизде совсем буга мындай деле. Жол бербейт. Ким ушундай кылган болсо Алладан кечирим сурасын биринчи. Экинчи ал пенде, андан да кечирим сурасын. Текеберленбең. Мен кечирим сурайм деп. А кылганың Алла Таала түздөйт эртең. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Мүрзөгө эстелик койбой эле арча эгип кичине тактай атын жазып эле илип койсо болобу. Эң жакшы эчтеке кылбай эле кой. Бирок таптакыр ошо сөтү белгисиз болуп кетпесин, бир белги коюп коеюн десе, бир аз мындай таш жабы же, такта чабы мейли. Аты жөнүн жазып койсоңуз болот. Бисмилла жазбаң, аяттарды жазбаң. Алла райымын алсын деп койсоңуз болот.
Устаз, мен сурам, каза намазды канча жаштан баштап окуй баштайт? Азыр 13 жашка келдим. Каза намаздарды окуш керекпи? Маалымат бере кетесизби? Алла разы болсун. Эми балагатка толгондон башталат намаз фарыз. Кээде 13тө толуп калат. Кээде 13тө анча-мынчалар мисалы балагатка толбойт. 14тө толгондору бар. Эгер 12де, смотря балагатка толгон. Балагат дегени эркектик урук чыкканды айтат. Жоса кыз балага боло турган болсо этеккири келгенди айтат. Ошодон кийин уже бардык Алла Тааланын фарыздары буга жүздөнөт дагы. Бул уже окуш керек, орозосун кармаш керек, жана башкасын кылыш керек. Так. Не дейт? Я бы хотела спросить про кредит по исламским принципам мурабаха. Это по шариату можно? Хотела устроиться на работу в банк Ем Исламик. Спасибо большое заранее за ответ. Можно. Да. Ем Исламик банк. Там работают наши, маша Аллах, вот ученые тоже. Иншаллах. Мурабаха — это принцип финансирования, исламский принцип финансирования, который поддерживается вот именно по шариатам, стандартам шариатам. Так что здесь вообще нет сомнений. Можете работать. Так, менде бир суроо бар эле. Мен 1 жыл мурун шлангы заводунда жумуш кылат элем. Бизге мусордан ар кайсы жактан пакет салафан, пленка келет болчу. Ошолордун арасынан Инжил китеби бар экен. Мен ошондо бул китепти биздин китебибиз эмес деп кайра мусорго салгам. Сиз айттыңыз эле. Мен ошону угуп 1 жылдан бери ойлонуп келем. Көңүлүм да тынчыбай атат. Алдын ала рахмат жооп бергениңизге. Инжилдин оригиналы Алла Тааланын тарабынан келген. Азыркы христиандардагы Инжил бурмаланган. Тахриф, бурмаланган, өзгөрүлүп кеткен, акыйкат эмес бул. Биз иман келтиребиз Инжилдин оригиналына Иса пайгамбарга түшкөн. Забурдун оригиналына Давуд пайгамбарга түшкөн. Таураттын оригиналына Муса пайгамбар түшкөн. Азыркы бурмалангандарга эмес. Бирок ошондо дагы все равно бардыгы бурмаланган эмес болгондуктан, Кудайдын китеби болгондуктан кайра таштап койгон туура эмес эле. Кандай кылыш керек? Алып, хотя бы макулатурага алып барып койсо болот эле. Макулатурага. Жо болбосо уламалар айтышат, эми карап туруп неме кылып, биз сууга агызып бериш керек, эгерде жараксыз болуп калсачы. Бирок андай бир жаман адамдар тебелей турган жерге таштабаш керек. Көмкөрөсүнөн же ичинен жатса шариятта болобу, же эмнеге болбойт? Күйөөм буга хадис жок дейт. Күйөөңүз мухаддис окшойт анда. Көмкөрөсүнөн жаткан ичи менен мындай кылып жатып алат го. Пайгамбарыбыз хадисинде келет. Абу Даудда дагы, Тирмизиде дагы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көргөн. Ошол көмкөрөсүнөн жаткан экен, айткан: Алла Таала мындай жатканды жакшы көрбөйт деген. Бир хадисте келет. Бул болсо бул хасан хадис. Жөнөкөй хадис эмес. Бир хадисте келет, заиф хадис алгандай дозокулардын жатканы деп айткан. Көмкөрөсүнөн жаткан, кимдердин жатканы? Дозокулар. Албетте арам деп фатва берген эмес, уламаларыбыз макру деп фатва берген. Ошондо дагы биз өзүбүз дагы балдарда кичте каптал менен чалканча, 2 каптал менен жатып, мындай көмкөрөсүнөн эмес, ушундай жатканга өзүбүз да үйрөнүшүбүз керек, балдарды үйрөтүшүбүз керек. Эми күйөөңүзгө айтып коюңуз, хадис бар экен деп. Вакыт барбы? Так, өтүп кеткен атама кыздары зияратка барып жатабыз. Кыздары барбайт дешет. Биз Бишкектебиз. Атам Баткенге коюлган. Ар 3-4 айда Баткенге барганда эле зияратка кирип жатабыз. Кененирээк айтып коюңузчу, күтөбүз. Алла разы болсун. Биринчи атаңызды Алла Таала ырайымына алсын. Эркектер эле барып турганы жакшы. Эгерде бизде деле мисалы кыздарды, аял затын баргандарга деле уруксат берилген жери бар. Бирок ал кайсы махрамы менен өзүн кармай ала турган, ошол жерге барып анан кийин дагы бир ширк бир нерсе кылып бербей, же болбосо өзүн кармай албай, ыйлап, эси ооп жатып калбай турган. Ушундай болсо, мейли ал деле ошо чогуу барып, мисалы махрамдар менен барып кичине ошондо зиярат кылып, салам айтып, дуа кылып келсе мейли. Так, бирок желательно ошондо деле алар үйүндө деле Куран окуп, зикир кылып, дуа кылып турса, жете берет. Устаз, витр намазында кунут дуасын кээде унутуп калам. Эстеп калып, сажда сахих, сажда сах менен бүтүрүп коем. Туурабы же туура эмеспи? Башынан окушум керекпи? Жок. Эгерде витр дуасы, дуа кунут, аны окушлук важип бизден, Ханафи мазхабтагы өкүмү важип. Эгерде унутуп калсаңыз,
рүкүдөн кийин же саждада эстеп кеттиңиз, анда сөзсүз сажда сах, жаңылыш саждасын кылыш керек. Аттахият окуп бүтөсүз дагы, оң жака бир салам бересиз, эки сажданы кыласыз, жаңылган үчүн сажда. Андан кийин Кудай кааласа кайра аттахият окуп, салаватты дуаны окуп, оң жак сол жака салам бересиз. Намазды кайра башынан кайтаргандын кажети жок. Эгерде ошо ойдон эле окуп бүтүп койдуңуз, сажда сах деле кылган жоксуз, салам бергенден кийин эстедиңиз, охо мен кунут дуаны окуганымды эмес турбаймынбы деп. Болду, кайталабайсыз анда деле. Кемчилдиктүү намаз өтүп кете берет, аны кайталабайсыз. Парыз же сүннет намаздарын окуп жатканда Фатихадан кийин зам сүрө кошуп окубаса кандай болот? Зам сүрө боюнча мындай тугандар. Зам сүрө фарызда биринчи, экинчи рекетте кошуп окуу бизде важип. Эгерде зам сүрөнү окубай койгон болсоңуз, анда сажда сах лазым келет. Үчүнчү, төртүнчү фарыз намаздардын үчүнчү, төртүнчү рекеттеринде Фатиха эле бизде окулат, ал сүннет катары, зам сүрө жок. Бирок нафилдарда угуп алыңыз, витр важиптерде, ошондой эле сүннөттөрдө бардык рекеттеринде тугандар зам сүрө окуп, кошуп окуган важип болуп эсептелет. Окулбай калган учурларда сажда сах менен толуктарат. Мышыкка, итке же башка жандыкка күрүч берсе болобу? Күрүчтү өзүңүз жеңиз. Ашып калса берсе болот, анан жөн эле маша азыр мышыктардын, иттердин тамактары тугандар, ачка калып аткан адамдар мына. Аларга, айвандарга караганда биринчи адамдарга ырайымдуулук кылайлы. Акчаңыз толуп атса, мынакей, кыйналып аткандар мына. Аларга жугундууну берсе болот. Атайы бирок ушундай акчаларды кетирип, мен оюмча буга исраф деп эсептейм. Алла ала. Саламатсыз, мен күйөөмдү жек көрүп баратам. Мага кеңеш бериңизчи, 5 балам бар. Баары жаш кичинекей. 6-чысы боюмда. Өтө таза катын эмесмин. Айыбымды билем. Бирок үйдү таза кармаганы аракет кылып келем. Жаш балдар менен эч нерсе жетишпейт экенмин. Жашоомдон тажап кетем. Кээде күйөөм эч жака чыгарбайт. Көчөгө чыкканда урушуп, сөгүп жиберип, желипип дейби берет. 6 жылдан бери көчөгө чыкпай калдым. Магазинге уруксат сурап барам. Кошунаныкына деги чыга албайм. Качып кетип келип жүрөм. Эч нерсе колум барбай баратат. Эмне кылсам, насаат бериңизчи. Сабыр кылыңыз. Кудай кааласа, анан кийин үйдө таалим өткөрүп, чогуу чай ичип атканда акырын жолдошуңузга түшүндүрүңүз. Мейли, жолдошуңуз менен чыгып келиң. Эгер ушунча кызганчак болсо, тияк бияка чыкканга болбосо, атак шарият боюнча тугандар угуп алыңыз. Аялдар күйөөсүнөн баш ийиш керек, уруксат сураш керек. Бирок махрамсыз бир сапардын өлчөмүнчө чыкканга уруксат бар аларга. Бирок сиз иншалла карап совсем эле аларды эме кылбай, анча-мынча алып чыгып, ошону көңүлүн көтөрүп, сиз постоянно тияк биякта жүрөсүз. Эгерде ушундай кызганып, өтө эле кызганчак боло турган болсо, анда өзү кошо алып чыгып койсун, кишинин ар жак бер жактарга көңүлүн көтөрүп. Айтта майрамдар бар, мисалы 6 жылдан бери бул эмне деген бул? Анчалык болбойт да, зулумдук кылыш. Кечирим сураймын, балким мен сизге туура эмес суроо берип жаткандырмын. Үйдө канча жылдан бери өтүп кеткен чоң атамдын колдо тартылган сүрөт, портрет илинип турчу. Жакында күндөрдө бир молдоке аны илинип турганын көрүп алып, өрттөп салгыла деп айтты. Бул сөз менин көңүлүмө оор тийди. Ушул суроого сиз кантип карайсыз? Сизден жооп күтөбүз. Алдын ала рахмат. Өрттөп салбайлы, ошонун ордуна пейзаж тартып койсун. Сүрөт бар го, портретке. Кишинин, чоң атаңыздын сүрөтү бар го, ошонун ордуна ысык көлдүн сүрөтүн тартып койсун. Ала тоонун сүрөтүн тартып койсун. Меккенин сүрөтүн тартып койсун. Мадинанын сүрөтүн тартып койсун. Кайсы үйдө сүрөт тартылса, сүрөт болсо, ал үйгө периште кирбейт деген. Кыямат күнү азапталат деген жери бар. Ошон үчүн жөндөн айткан жок. Мүмкүн катыгыраак тийип калды болуш керек сизге. Молдокенин айтканы. Атак иншалла анын ордуна ошону мен ойлойт элем, ошону эми өрттөгөндө деле исрап болуп калат. Аны колдонсо болот азыр. Портреттерден ал деле буюм да. Жөнөкөй эле эмес, ошонун ордуна машалла
мындай пейзаж же болбосо азыркындай эмелери бар, жакшы тарткандар бар. Сонун кылып жаратылышты тартып сатып жүр акчада. Ошол акчага атаңыздын атынан Куран алып келип мешитке коюп коюп. Соопторду ала турган жолдор толтура да. Аны жөн менен текке кетирбей. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك برحمتك. Бөкеміз туғандар сапты кенен алайын, арқасына мечітті кенен да